Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген Менин үйүм мамлекеттик турак жай программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Ошол программанын алкагында Кыргызстан территориясы боюнча бүгүнкү күндө 80 миңден ашык батир курулууда. Ал эми кезекте турган жарандар Кыргызстан боюнча 90 миңден ашат. Бул сандар күндөн күнгө көбөйүп кете берет. Ошондой эле биздин турак жай менен камсыз кылган батирлерибиздин дагы саны күндөн күнгө өсө берет демекчимин. Ошондой эле быйылкы жылга 2026 жылга Кыргызстан боюнча 20 миңден ашуун батирдин тапшырылышы күтүлүп жатат. Бул Бишкек шаарын жана ошондой эле Кыргызстаныбыздын 7 дубанын камтыйт. Быйыл 2026 жылдын аягына чейин өлкө аймактарында кезекке турган жарандарга бериле турган батирлердин саны: Чүй облусунда 3129 батир, Жалал Абад облусунда 3219 батир, Ысык Көл облусунда 2266 батир, Нарын облусунда 433 батир, Талас облусунда 319 батир, Ош облусунда 2912 батир, ал эми Баткен облусунда 1420 батир берилет.